بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hurmatly cemaat, bugünkü Cuma hutbasının teması şirk. Şirk. 4 tamgadan turgan söz. Biroq dalay ibadatların bıt-çıtın çıgarıp adamdı imandan çıgarıp turgan en jaman joruk. Kuday saktasın. Şirk. Şirk bir qancha türge bölünödü. Oşonun biri şirku zahir, aşkere şirk. Köz görünü jasalgan şirk. Açık ayqınne jasalып atқан şirktir. Bizde özümüzün жашообузда, жеке жашообузда, үй бүлөбүздө ошондой şirkter барбы жокпу? Эми Кудай сактасын, жакшылап тыңдап окуң. Булар кайсылар? Ашкере şirkке кайсылар кирет? Şirk ibadatul asnam wal awthan. Aykelderge sıyınуу. Aykelderge sıyınуу bul şirk. Sölököttörgө, estelikтерге, balkim kimdir bирөөнүн сүрөтүн портрет кылып жасап алган. Ошонун тушуна келип ийилүүнүн өзү ширк. Эгер ийилүү ага таазим иретинде, жөн эле урматтоо иретинде боло турган болсо ширкке кошулбайт. Ийилүү менен ага сыйынуу болсо, ийилүү менен андан бир мээрим күтүү, жардам суроо боло турган болсо, анда ал ачык айкын ширк. Vel-emvet markumdardan, ölük markumdarga sıyınu, balançının arvağı koldosun dep aytуу özü şirk. Al özgölөрдү колдомок турсун, өзүн ошол азаптан кутулууга мындай бир чамасы жетип бекен. Vel-kubur мүрзөлөргө сыйынуу, бул Балан Олиян мүрзөсү да, бул тиги Олиян мүрзөсү да бар ошол мүрзөгө сыйынуу, мүрзөдөн топурак алып, аны жыттоо, же жалоо, же даамдоо, мүрзөдөн топурак алып келдик мынеке деп, анын топурагын ыйык көрүп коюп койгон өзү ширк. Аш-ширкул хафийю. Эми купуя ширк бар. Бул азыркы мен айткандар бул açık ayqın эле болуп жаткан ширктерде көпчүлүгү азыр болуп атат. Ушундайлар бар да, мисалы даракка сыйынуу бар, жип байлап коет. Жөн эле, эмнеге байладың десе, байланып турган экен, мен дагы ошол байлап койдум. Мен угушума караганда ошол шаардын жогору жагында атайын жаштардын сейилдеп, үйлөнүү үлпөт тоюнда бир жерге мындай бир басып чыга турган бир сейилбак бар. Анан ошол жерде кулпуларды кулптап, өзүнүн тилегин айтып, кулптап анан кетет экен. Ушул ширк ушул. Аш-ширкул хафийю. Эми хупия ширк. Мислу ширкил мутаваккилин ала гайриллахи минал алиха. Аллах Таалага тобокел кылдым. Анан дагы бирөөгө сөйөндүм деп айтуунун өзү ширк. İşimizi bir gana Allah'a tapşırışımız gerek. Özümüzü bir gana jaratkan Allah Taala'nın özüne gana tapşırışımız gerek. Kupiya şirk degen sırtынан Allah Taala'ga sıyınmış bolup, bирок içinen söz türdө ошол чоң атамдын арбагы колдобушуга жетсем керек. Ошо тай атамдын арбагы колдоп мен ошол жерге келип калдым да дештин өзү ширк ушул. Арбак эч качан колдобойт. Ширкул аквал. Сөздөрдөгү ширк бар. Ал кандай? Ва хувал истигатha ав ид-дуа ав ил-исти'ана би гайриллах. Аллах Тааладан башка пайгамбарлардан, олиялардан, салихтерден, алымдардан бир жардам күтүү. Мисалы, бизде мындай дейт.
Жолуң шыдыр болсын, жолдошуң кыдыр болсын дейді. Ошол сен сапар тартып бара жаткандагы жолуңда кызыр колдоп жүрсүн деген сөз да бул. Кызыр жолуңда болсын, кызыр колдосун деген сөз бул ширк кагылайындар. Намыстанасыңар, бул намыстанбайсыңар, жумшак тиеу, катуу тиеу бул ширк болуп калат. Жолуңду Аллах шыдыр кылсын. Барган жериңе Аллах Таала аманат жеткирсин. Келишиңди дагы Аллах Таала өзү көзөмөлдөп аман кел деп айтса, бул накта Аллахка сүйүү. Анан төлгө ташың жаныңда болсын, эч нерсе болбосо төлгө ташың таштай коюп туруп, таң мына таш мынайча туруп калды да. Şu кырынча туруп калды, сәл şu барбай окшойбуз дегендин өзү ширк да. Сенин тагдырыңды таш мындай тирк туруп калып, анан жыгылып калып, караңгы жыгылып түшпөдү. Кой. Барбай эле турайлы. Ташың кумаланып кетпейби мага десе. Чийинен чыгып кетсе деле. Аллах чечүүчү тагдырды. Жолду Аллах ачуучу. О пайгамбардын доорунда мурдагы жахилият доорудо, надандык доорудо көгүчкөн учуруу деген бир адат бар эле. Ошол ширк. Ал сапарга чыгарда кана ушул көгүчкөндү учурайын. Оң жакка учса барам, сол жакка учса барбайм. Учурат. Көгүчкөн да ал. Ал көгүчкөн. Учуп туруп, оң жака балким бурулуп, же сол жака мындай таң болбоду. Кой барбай эле коеюн. Тиякта ата сөйлөп атса да барган эмес да. Ушунчалык мыкты барыла турган жер болсо дагы, жок, көгүчкөн сол тарап учуп кетип калды. Алдынан карамышык, кара ит өтүп кетип калса, баш кийимин бир айландырып, жосо өзү бир айланып өтүп кетүү. Ушулар баары ширк. Көз тикен илип коюу, тиги буларды илип алуу, така илип алуу. Бирөө таканы машинасынын багажына Мерседестин баягы мындай эмблемасына мындай кылып илип коюптур. Бул эмне десем? Бул адамга ийгилик алып келет, бакыт алып келет деди. Кийинки күнү дал ошол жерди КамАЗ капшыйта коюптур. Ийгилик алып келбептир така. Чоң экен. Көз тикен. Эгер көз тикен жерди коргосо, душмандардан сактаса, анда неге лейлеке биз гум жардам жөнөтүп атабыз? Тикен жөнөтпөйлүбү? Зымдарга илип коёйлу дагы, тигилердин көзүн сайсын деп отура берели, жөн эле, тоспой эле. Ушулардын бүт баары ширк. Ширкул аф'ал. Эми кыймыл аракеттеги ширк. Алар кайсылар? Ва хува ас-сала абис суджуд ли гайриллах. Кудай сактасын. Аллахтан башкага табынуу, Аллахтан башкага сыйынуу, Аллахтан башкага сажда кылуу бул чоң ширк, Кудай сактасын. Ибадаттагы ширк ушул. Ибадаттагы ширк. Биз кулчулугубузду, саждабызды, рүкүбүздү бир гана Аллахка арнап жасайбыз. Аллах үчүн сажда кылабыз, Аллах үчүн ийлебиз. Аллах өз аятында estağfurullah billah فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور صدق الله العظيم. Ыпылас айкелдерден олақтағыла, жалған сүйлөгөндөн олақтағыла деді. Жалған сүйлөөнүн өзү инсанды ушундай ыпылас айкелге сыйынууга жетелеп алып барарынан улам Аллах Таала. Ыпылас айкелдерге сыйынуудан олақтағыла, жалған сүйлөгөндөн олақтағыла деді. Өкөнү кошмок айтты. Эмнеге? Көрсө, жалған сүйлөп жүрүп инсан кантип Аллах Тааладан башка бир айкелге сыйынып ширк кылып алганын билбей калат. Худайфа ибн Яман, Аллах мандан разы болсун, Мавди'у сирри набий саллаллаху алейхи ва саллям, пайгамбарыбыздын сырын майда баратынан тегилтеген чоңуна чейин билген эң жакын сахаба Худайфа ибн Яман. Пайгамбарыбыздын сырын баарын билген сахаба. Пайгамбар өзү сырын ушу сахабага көп айткан. Ушул айтат: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير
Ve kuntu es'eluhu ani şerri mehafeten en yudrikeni. Hudayfa ibn Yaman aytadi. Paygambardın doğrunda adamdardın değerli köpçülügü Peygambardan жақшы nerseler jönünde suraşat ele. Ya Rasulullah, bunu işti jasasam, şu жақшы işti jasasam, kançalık soğup alam dep. Jalan жақшы iş jönünde suraşat ele. Bir gana men Peygambardan jaman nerse jönünde surayt elem. Oşol jaman nerse maga je men oşol jaman nersege jetip kalbayın dep kооптонуу үчүn, etiyattanıp abaylap alыстап жашоо үчүn men jaman nersedен сурайт элем. Мисалы, ширктен, жалган сүйлөөдөн, алдоодон, кыянаттыктан сурайт элем. Ушулар менде болуп калбаса экен, алар ушул кыянаттыкка мага бир күн кирип келбесе экен, бир күн же мен кыянаттыкка барып калбасам экен деп корккондугумдан мен пайгамбардан жаман нерселерди сурайт элем. Жаман нерселердин баарын билип алып, болду, мынау нерселердин баары жаман деп, андан калганын бүт баары мен жакшы нерсе деп ыхлас кылып жашайт элем деп атат. Ошондуктан ибадатыбызда, орозобузда, намазыбызда, жашообузда кайсыл нерсе ширк, кайсыл нерсе ширк эмес экенин билип алганыбыз өзүбүз үчүн эң мыкты нерсе. Керек болсо Аллах жана анын элчиси Мухаммад пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам бейиштик болорубузду, тозоктон бир отоло оолактап кутуларыбызды шарт кылып койгон бир нерсеге кантип бимаутина салимина мина ширк, ширктен эле оолактаган абалда өлсө ал эч качан тозок отун көрбөйт деген. Ширктен эле оолактап өлө турган болсок болду. Негизгиси ширктен оолакташыбыз керек. Ошол себептен bir kişi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e gelip soradı. Mel mucibetan ya Resulallah. Ey Allah denesi aytınçı. Eki mildettendiriüçü. Alem ne dedi? Peygamber aytdı. Men mâte la yushriku billahi şey'e dekhalel cennet. Arаңардан kim Allah'a şirk kılbay ölsö, oşal şirk kılbosu anın beyişke girүүsüne millettendirip koyat dep atat. Şirk kılbay ele öle turgan bolsa, al beyişke girүүгө mildettүү. Anın şirk kılbay jaşoosу özü anın beyişke girүүsüne millettendirip koyat. Ve men mâte yushriku billahi şey'en dekhalen nar. Jaşoosunda, ibadatında, sözünde, kıymılında kimde-kim arаңардан şirk ele kılıp koysa, anda anın tozokko girişi mildettүү bolup kalat. Oşul şirk kılууsunun özü anın tozokko girүүsүн millettendirip koyat. Oşul şirki kılgan, jasagan şirki. Ebu Zer el-Gıfari radıyallahu teala anhu rivayet kılıp atat. Semi'tu Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Men peygamberimizden uqtum. Peygamberden aytıp жатқанын. Peygamber bizge Ja'ani Cibril, maga Cebrail keldi azır. Fekal anan mıntı aytdı devatat peygamberimiz. Men mâte min ummetik la yushriku billahi şey'e dekhalel cennet. Ey Muhammed, ümmettörüңүздүн arasından kimdir biri şirk kılbay ele öle turgan bolsa, al beyişke kiret dedi. Maga azır Cibril şunu aytdı, men sizlerge aytıp atam dep jarıyalap atkanda men iki kulagım menen uqtum dep Abu Zer el-Gıfari bizge jetkiriп atat. Anan men daro şaşkalakta peygamberin janına kele kaldım da ve in zana ve in sarak ya Resulallah ve in zana ve in sarika zina kılıp uğurluğa barıp koygan bolsa dele şirk kılbay ele öyle turgan bolsa kirebi desem peygamber ve in zana ve in sarik eğer zina kılıp uğurluk kılsa dele şirk ele kılbasa zinasının uğurluğunun günösüne jaraşa küyöt birok tozokta tübölük kalbayt dep atkany. Hakkullahil a'zam alel ibad Allah Taala'nın bendelerdin
желкесinde, мойнуна жүктөлгөн укугу бар. Аллахтын укугу бар. Биз аны сактоого жана жүзөгө ашырып аткарууга милдеттүүбүз. Биздин мойнунда Аллах Тааланын укугу бар кагылайын. Кайсыл? Ан я'будуhu ва ла юшрику бихи шай'a. Аллах Таалага эч бир шерик кошпой, ширк кылбастан ибадат кылуубуз милдет. Бизге милдеттендирилген. Ошо ширк кылбай ибадат кылуубуз биздин мойнубузга жүктөлгөн, ал Аллахтын укугу сакталыш керек. Ва хаккухум алейхи фадлан минху ва карама ан ла ю'аззиба ман ла юшрик бихи шай'a. Биздин дагы инсандын, мусулман, муъмин, бенденин Аллахтын алдында укугу бар. Менин, сиздин баарыбыздын укугубуз Аллахтын алдында бар. Кайсы укугубуз? Ширк кылбай жашагандыгыбыз үчүн Аллах бизди тозок эмес, бейишке киргизүүсү милдет болуп калат. Аллаху акбар. Эң негизгиси ширк гана кылбашыбыз керек. Кана ширк азламу зулм ва а'заму зунуб ва акбарул кабаир. Ширк деген бул зулумдун зулуму. Бизде аябай зөөкүр залымдар бар го, шунчалык жаман. Адамдар андан безип калган, качып. Ширк андан да жаман. Күнөөлөрдүн эң чоңу, чоң күнөөлөрдүн дагы эң чоңу. Кыйла я Расулаллах. Пайгамбардан сурашты. Айю зенби а'зам. Күнөөлөрдүн ичинен эң чоңу кайсыл? Көпчүлүгүз ойлошубуз мүмкүн. Зина кылуу, адам өлтүрүү, уурлук кылуу, арак ичүү деп. Пайгамбар айтты. Ан таж'ала лиллахи ниддан ва хува халакак. Садака Расулуллах. Аллах сени жок жерден бар кылып жаратып, акыл, баам, парасат берип, рызкыңды өз кепилдигине алса деле, бирок тоң моюнду кылып ширк кылууңдун өзү эң чоң күнөө. Аллах Таалага шерик кошууңдун өзү эң чоң күнөө. Аллах Таалам өзү берсин, чоңатасын, арба колдосун деши менен ширк кылып атат. Аллах Таалам сапарыңарды байсалдуу кылсын, жолуңар шыдыр болуп, жолдошуңар кыдыр болсун деши менен ширк болуп атат. Жолдошуңар кыдыр дегени ошол кыдыр жылоосунда болсун деген сөз. Бул колдосун, береке берсин деген сөз. قال الرجل الصالح للقمان لابنه وهو يعظه. Керек болсо Лукман аль-Хаким өзүнүн уулуна мынтип айтты Кур'анда. Estağfurullah billah. Ya bunayya la tushrik billah inneş-şirke lezulmun azim. Sadakallahu. Уулум кагылайын. Уулум, бул дүйнөдө атың калсын. Затың жердин астында болсо дагы. Даңкың калсын. Өзүң кетсең деле. İbadat ушундай кылгын, эч качан ширк кылбагын. Анткени ширк адам баласынын өзүнө өзү кылган зулумдардын эң чоңу. Өзүнө өзү кылган зулумдардын эң чоңу, кечирилгис, Кудай сактасын. Ва ширк вал мушрикун najis. Ширк деген ушундай балит, ыплас. Сиз ыплас нерсени эмне деп билесиз? Албетте көңүлүңүз азыр даратканага кетти. Ооба. Өлүп калган тарп, арам, эшектин тарпы. Анын жанында рахаттанып, селфи кылып отура албайсыз. Жан отуруп алып, көлөкөлөп, бир рахаттанып ушул жерде бир жарым саат уктап алайынчы дей албайсыз. Күн күп турса. Ушул жерде жебейлиби? Муну жытты карасаң, бай. Карачы, ушул жерде бир жеп албайлы деп тамагыңды жей албайсың. Тамагың түшүп калат. Балит деп ошону айтат. Даратканан кирип алып тамак жей албайсың. Туурабы? Бирок даратканан кирип тамак жеп атасың да. Даратканан тамак жеп атпайсың. Балит жерге кирип алып ушундай соросуң, көзүңдү жарымын ачып. Жеп атпайсыңбы? Ширк жана ширк келтирүүчүлөр, ширк кылуучулар ушунчалык балит, ушунчалык нажас, Кудай сактасын.
Анткени Аллах өз аятында астамында биле. Иннамал мушрикуна najis. Мушриктер ушунчалык балит, абайлагыла. Фаштанибур риджа минал аутhan. Балит айкелдерден, ыплас, жиркеништүү балит айкелдерден олактагыла. Дарака барып, мисалы, байлаба, кебир мындай бир үңкүр таштар бар, ичине кирет. Ушул жерде бала тилесең берет экен дейт. Эй, кызык. Анан бер жакта бир мындай уштуу, шиш, кырдуу таш бар экен. Ошого келиндер минет анан. Ташка минсе балалуу болотмуш. Сен күйөөңдү мин. Силерге күлкү. Күйөөңдү мин ташты мингендей. Себебин аткар, келип алып ташты мине берсең, ташты эле мине берсең. İçine girip toprak tap koyup bir oğul ver, bir kız ver. Dep soransa, uşul şirk uşul. Eşşirk ibadallah. İftira alallahi azim. Bul Allah Taala'nın bendeleri şirk kılısı bul Allah Taala'ga jalajaуу. Kuday saktasın. Jalajaуу Vay çoğun günü, bürüğünü çok жерден kamatı veriyorduk ya kebirkiler, jalajaуу. Şirk oşanday, estağfurullah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ اِفْتَرَى اِثْمًا عَظِيمًا Sadakallahul azim. Kim şirk kılgan olsa, demek al en çoğun günüge duşar boldu. Al Allah Teala'ga jala japtı. Ve kağılayın, Allah Teala'ga jala japkan insan bul yüzü kara boladı. Şirk dalal ba'id. Şirk kıluu bul en alыс, aybay uzak getip adaşıp ketүү. Misalı, estağfurullah. وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا Sadakallahul azim. Kim şirk kıla turgan bolsa, demek al ayabay alыс adaşıptır. Boldu, al oңolбойт деп атат. Şirk ele kıla turgan bolsa, anın жүрегі kuluptandı. Kuday saksızın. Toba kılıp, Allah Teala'dan keçirim surap, sajda kılıp, ekinci jasabayım dep, ekinci mындай işke barbayım, kayırılbayım demeyince, al oşal alыстагы adaşуу boyunca jaşap ötüp ketет. Kuday saktasın. Şirk. İbadattagı şirk. Ugup durun. لو أن الإنسان في الصلاة وهو يصلي على حسب ما تعود. Bir kişi meçitte, je namazxanada, je үйүндө namaz okuvat dele. Namaz okuvat dele. Al özünün adatındagıday okuvatты. Kanday? Allahu Ekber. Samiallahu limen hamide. Allahu Ekber. Degenle sözдөр menen. Pat-pat okuvat dele da. Pat-pat çiğip keteyin dep attı. Sami'a hissen havlehu dakhalan nas. Kokustan eşik kıyıç dep açılıp bir top adamlar kirip kaldı. Bu nerede biri namaz okuvatıptır. Uyuluğu je özü koyuluğu degen davış duqqandan keyin fa innehu yabda fi tecvid fi salat. Oşondan analı kıraatına çıkıra başlaydı. Elhamdülillahi rabbil alamin. Abaya elhamdülillahirrahmanirrahim. Maliki yevmiddin dep atkan. El girip kelgende tajvidin oңdop, rükünü şunda kılıp tüp tüz ustunda kılıp kıyamdı canlı kıyasına jetkirip atat da sajda timele öbürgün kelet ko. Kim eger de uşunte turgan bolsa dep atat, uşunun özü şirk. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi. Akhwas ma akhafu aleykum eşşirkel asgar. Men silerge korkup jatkan nerselerinden içinen en korkunuştuusu al kiçinekey şirk. Uşu silerge uşu aralap girip kalbasa eken. Dep Peygamber uşunday dedi. Fasuila anhu. Ya Rasulullah, kana түшүндүрүп айтыңчы. Öte korkunçtu bolgan bul kiçinekey şirk al emne? Faqal Peygamber aytı. Er-riya. Her bir amaldı elge görsetip jasoo. Eldin gözünçe uşunçal subhanallah, 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 subhanallah sığlarda çıkarıp alasın go.
Өзүңчө болгондо эч нерсе кылбайсың. Ошо элдин көзүнчө жасоонун, элдин көзүнө көрсөтүп жасоонун өзү бул рия. Ушуну арабча рия дейт. Ушул кичинекей ширк. Кичинекей ширк эч качан майда болуп тура бербейт. Анткени мунул заңкайган тоодагы аска тоолор майдаласа кум болот. Майдаласа эч качан нан болуп калбайт, күрүч болуп калбайт, ал кум болот. Ошол кумдан түзөлгөн тоолор сыяктуу майда ширктен чоң ширкке адам жөн эле барып калат деп атат. Эл көрсүн үчүн жасабагыла. Якулуллаху таала, Кудай сактасын. Яумал кияма, кыямат күнү Аллах таала айтат. Кудай сактасын. Аллахым өзүң сакта, Аллахым өзүң сакта. Аллах кыяматта إذ جاز الناس بأعمالهم. Адамдардын ар бири өзүнүн амалына жараша сыйлык же азабын алып бүткөндөн кийин اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. Аллахтын сөзүн карагыла кыяматта. Эл көрсүн үчүн жасагандар, элге угузуп, элге көрсөтүп, элдин көзүнө жасагандардыга кыяматта эми силер дүйнөдөгү жасаган ишиңердин сообун кимге мактанып, кимге сыймыктанып көрсөтүп жасасаңар, ошолорго баргыла дагы сообуңарды ошолордон алгыла, эгерде алардын алдында силерге берүүчү сообу болсо дейт. Кудай сактасын. Мына Аллах тааланын ушул сөзү. Бул деген не деген? Бул деген накта тозокулук деген түшүнүк. Инсан кайсыл инсанга сооп берет эртең кыяматта? Өзү нафси, нафси ва нафси деп жүрсө, биз эмес, биздин пайгамбардан башка пайгамбарлардын баары өзүм кутулсам болду, өзүм кутулсам болду деп жүрсө, пайгамбарлар ушинтип жүрсө, биз элге көрсөтүп жасаган амалыбыздын сообун кыяматта эртең Аллах таала ушулардан ал дейт. Өткөндө бир устаз айтты эле. Мага бир шакиртим айтты дейт. Ошко бир кайрымдуу инсандар келип, эл жыйналып, мына беребиз, ана беребиз деп, чаң соргучу бар экен, күрүчтөрү бар экен, кумшекер, май жана башкалар бар экен. Ел жыйналгандан кийин болбой калды, кечиресиздер, эртең келесиздерби деп. А эмнеге? Биздин фотограф келбей калыптыр. Ошого бүгүн бере албайбыз. Сүрөтчүсү келбей калыптыр, жанагыны таркатып аткандагы. Сүрөтчүсү. Биз эмне кылсак деле сүрөткө тартып, мына берип атам, мына берген атам. Көрдүңөр, мына бердим. О бердим деп жаман үйрөндүк да. Аркыда калып атканын тартып. Ушундай болуп калды. Жакында ушу саждага барганыбызда өзү тартып калбасак болду дейм да. Оң колдо телефон, Аллаху акбар деп тартып калбасак эле болду деп атам да. Кудай сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мындай деди. Сахабалар мынтип атат. Бал хафаху саллаллаху алейхи ва саллям алейна ашадда мин хауфихи алейна мин фитнати даджжал. Керек болсо пайгамбар Даджжалдын азгырыгынан да силерге аябай коркунучтуу болгон нерсе бар. Пайгамбар айтты: "Аш-ширкул хафи." Аш-ширкул хафи. Купуя ширк. Ушул Даджжалдын азгырыгынан да жаман. Ушул купуя ширктерди жасаган инсандар Даджжалды жөн эле Кудай деп берчип кетет дегендер да, Кудай сактасын. Ал кандай? Ай якума ар-раджул юсалли фаюзайин ва мимма фаюзайин салата лима яра мин назар ар-раджул. Ал намазга турушу менен жанындагы инсандар бар экенинен пайдаланып, ушунчалык рүкүнү ордунда, сажданы ордунда кылып, кыямды узун кылып окуп калат. Ушунун өзү купуя ширк болуп эсептелет, Кудай сактасын. Ушул купуя ширк Даджжалдын азгырыгынан, Даджжалдын азабынан дагы коркунучтуураак деп атат пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Андыктан ар күнү эртели кеч дайым басканыбызда ширктен сактап калуучу, ширктен коргоп калуучу Аллах тааланын өзүнөн мынтип дуа кылууну пайгамбар үйрөттү. Кана? Пайгамбар би ан якул кулла яумин 3 маррат, эң аз дегенде бир күндө 3 жолу айткыла.
Allahumma inni a'udhu bika en ushrik bika şey'a ve ana a'lamu ve estağfiruka lima la a'lam. Peygamber aytdı, Allah'ım özüň menen özüňden saktoo surayman. Bilip durup özüňe şirk kılıp koyudan saktoo surayman. Bilbey jasap algan günölörüm üçün de senden keçirim surayman dep uşul duany köp aytsaňar Allah günüňörde keçiret, şirkten de saktayt degen. Ayatlarga sadaqallahul azim, hadiske sadaqa rasuluhul kerim. Amin. Allahumma inneka afuvun kerim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim ve bi rahmetika ya erhamer rahim. Allahu ekber. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu.